Шайлообек Дүйшеев, Кыргыз келининин айы. Булактын көзүн окшоп бүлкүлдөгөн, буюмдай бурчтан бурчка түртүлбөгөн, дүйнөдө бакты таалай канча болсо, ошонун баары менин мүлкүм деген, атамдын ардак элем, апамдын эркеси элем, айылдын бир кызы элем, үлпүлдөгөн. Кыргыздын кыз сыйлаган салтын улап, кыргыздын кыз сыйлаган баркын улап, кылымдан кылым кезген наркын улап, кысылбай эркин өскөн кыз элем мен, кызгалдак кездерим ай алтын убак. Аялуу сыры бардай айтылбаган, алтындай тереңде жалтылдаган, ааламда канча жыргал кубанч болсо, ошонун баары өзүм деп шаңкылдаган. Атамдын кымбат элем, апамдын сырдаш элем, айылдын бир кыз элем, жаркылдаган. Атакем ай өңдөнүп, апакем күн өңдөнүп, айланып күнү түнү жүрөр эле, ажайып максаттарга сүрөр эле. Басса да, турса дагы тегеренип, бактылуу болушумду тилер эле. Ай күнүм толук кезде, аккан суу, гүлгөн жылдар март экенин, айыпсыз балалыктын салт экенин, анда мен кайдан билдим? Күндөрүм той, аз калган жылдар майрам, айт экенин. Анда мен кайдан билдим? Бактаалай эгиз эмес, жалк экенин, басчу жол ашуу, белес, кайкы экенин, жашоонун бир тарабы сайран болсо, жашоонун бир тарабы калп экенин, аттиң ай, кайдан билдим? Мен бейбактын маңдайы тайк экенин. Эсимде, кымбатым, алтыным деп жалынганы, кылычтай кындан кынга чабылганы, кыргыздын бир жигитин таптым го деп кыялым кыян болуп агылганы. Тагдырдын тартуу кылган ордосу эле, таарынсам ой боюма койбочу эле. Балдардын арасынан тандап сүйдүм, бактылуу болдум го деп ойлочу элем. Баш коштук, калың келип, мата келип, бапырап ата келип, апа келип, жакшылык калкыбыздын тилеги го, жашырбай бар болгонун чача берип, көпчүлүк көлкүп чалкып кеткен эле, көшөгөн көгөрсүн деп бата берип. Жаша деп жалган дүйнө сайрап турду. Жаша деп жакын достор жайнап турду. Жашайбыз дедим мен да элдей болуп, жаманга ыраа көрбөй бар бактымды, а бирок аз жыл өтпөй ак батаны алганым арак менен алмаштырды. Баягы жакшы үмүттөр талкаланып, батирин көрүнгөндүн аркаладык, жашадык, ишибиз жок иштегенге, жан бактык ит сыяктуу калкаланып, агүйөм баш көтөрбөй иче берди, ичкен сайын кайталанып, мен аны түпсүз шордон чыгарам деп канча ирет чуркабадым аркан алып. Ичпегин дедим ага, ичкилик канчаларды бузуп жатат, иштегин дедим ага, жок дегенде дуңганга малай болуп, уйгурдун тамын салып, күрттөрдүн бастырмасын жамай коюп, кайнатам канча урушту, кайненем боздоп канча жашын төктү, атаңдын канын ичкир, каныңды ич деп канча сөктү. Уккан жок, акыл айткан сөздөрдөн качып турду. Арак жолдош бирөөлөр үйгө келсе, араң жан жатканда да атып турду. Ошондой бир күн эле соолуп турган, ооруксуп ай күнүмө толуп тургам, кууп чыкты, ал эшикке чачтан алып, Кудай ай, мени кимге жолуктурган? Көк ала койдой союп, көпкө жаттым, көң ыктын арасында тоңуп турган. Жашырдым бирок кылган курмандыгын, жашырдым тепкеге алып ургандыгын, жанымды кыйгым келди, кээ бирде мен жаш төгүп боздобакты курган жылым. Шамалдын үнү чыкса ыркыраган, жүрөгүм ток тийгенде зыркыраган, аялдын үнү бизде чыркыраган, арактын жыты бизде буркураган, алтындын тунугундай үй бүлө элек, азыр биз айнек болдук, быркыраган. Айла жок.
жанды жанга сууга кылып. Ага иш жок, мен көчөдө көр жер сатып, акырын жашап жаттык соода кылып, тагдырдын тайгаланып арга кетип, тапканым эптеп септеп нанга жетип, баламдын бүтөй албай кийимдерин базардан бар издеп айла кетип, буулугуп башым катат биле албастан, бул турмуш баратканын кайда кетип. Түрүм бош ооп турган шайымды алып, түн катат келип үйгө нанымды алып, кир коогун жууй салайын балдардын деп, жаң эле олтурганда самынды алып, акшыйган көзү менен карады да, ал мени жей баштады, жанымды алып. Кытердин коломтосу молда айтты дейт. Катын деген көчөгө чыкпаш керек. Катын деген жылбастан үйгө олтуруп, шарият жолун көздөй ыкташ керек. Этеги кыска көйнөк кийип алып, эркектердин напсисин бузбаш керек. Көчөгө чыккан катын бузулат деп, көрүнгөн эркек ага тушугат деп, катындар үйгө олтуруп бала баксын, катындан көчөдөгү кайдагы бир жин шайтандын жыты урат деп, карегин жыртып тешкен бүтүк көз молда айтты дейт. Кана айтчы, сага канчоо тийишти дейт. Саныңдан кармап канчоо күлүштү дейт. Чыныңды айт, азыр мууздап сал электе, канчоосу сени менен жүрүштү дейт. О Кудай, көркө турмуш, көргө кирай, күн келер болду бекен өңгө бир ай, так ошол былжыраган телең менен, так ошол молдоң менен жерге кирай. Көчөдө көр жер сатып чаң жыттанган, көлчүксүз какшып калган сай жыттанган, ким карайт о шоркелдей катыныңды, көркү жок адам эмес мал жыттанган. Сен иштеп бала чакаң ток болгондо, куураган очогубуз от болгондо, ушинтип мен көчөдө турат белем, кайгыбыз капабызда жок болгондо. Дегенде муштумубу, өтүгүбү, алай дүлөй алмага атырылып, кан түтөктөп мурдумдан уулуп уңшуп, жерде жаттым кииздей сапырылып. Мен сени деп ойлобо катын алган, мен сени буюмөңдү сатып алгам, өлтүрсөм сойсом дагы өзүм билем, башыңды биротоло ачып алгам, деп менин бычак такап жүрөгүмө, денемди калтыратып илебине, боздогон балдарына карабастан так салды, тилип туруп билегиме. Билбеймин, кандай тагдыр күтүп турат. Атасы кечиккенде безгек болуп, уул кызым калч-калч этип үшүп турат. Мен эми сойсо сойсун ылжып келип, балдарга бычак шилтеп иеби деп, жүрөгүм өзүнчө эле түшүп турат. Билбеймин, кандай жандар түзүк турат. Алмас болуп чаң салып келген күнү, жашоодон үмүтүмдү үзүп турат. Мени өлтүрсө мейли эле, өз кызын бале кылып иеби алайбан деп, жүрөгүм өзүнчө эле үшүп турат. Мен өңдү кор болгондор жалгыз эмес, мен бармын нарында да, таласта да, түштүктүн ар бир айыл жериндемин. Мен деген көлдө, чүйдө, кеминдемин. Кыргыздар, айланайын айткылачы, кимдер коргойт кыргыздын көз алдында кырылып бара жаткан келиндерин. Көркөм окуган Мырзайым Айтимбетова.